Ажар повести. Жазган Касымалы Байылинов. Окуган Айзат Канатбек кызы. Күн кылтылдап, уясына батып баратат. Ала тоонун чокусуна токтогон, бирин-серин үлбүрөгөн ак булуттар күндүн батаарда чачкан нуруна боелуп, кызгылт тартып, дүйнөгө жаңылык киргизгендей. Учу туу жок туңгуюк көк да казанбактай көмкөрүлүп, бүткүл макулукту кучагына алып, өзүнүн кечки жумшак илеби менен ал да кимди сүйүнткөндөй болот. Калың бейитти бет алган жалгыз аяк жол менен 3 аял келе жатты. Бирөөнүн үстүндө шайы ала чапаны бар. Жоолугу бош ийинине түшүп, жылаң баш. Аягында кепич маасы, өңү саргайыңкы, жүдөңкү, ак жүзүнүн көркү кетип, көзүнүн алды карарган. Жашы 15-16 чамасында сенделип, буту араң гана шилтөөгө келип, муңдуу жумшак көз жашы тыйылбай, үшкүрөгө таш жарат. Бул биздин азыркы сөз баштамакчы болуп отурган Ажар деген кыз болуп, беркилери Ажарга жолдош болуп бирге чыккан ошол жердик аялдар. Булар кедейдин алычыгына окшоп, көп бейиттин четинде турган бир кичирээк мүрзөгө келип токтошту. Ал Ажардын энесинин мүрзөсү. Ажар мүрзөнү көргөндө токтоп тура албай, мүрзөнү кучактап, буркурап боздоп ыйлап жиберди. Жаным апа, Деди Ажар. Үн жок, жымжырт. жаным апа, тур. Жетим тайлактай боздоп, жетимсиреп, артыңда калган жалгызың келип, жалоруп жаныңда турат. Жалгызыңдын сөзүн ук, ая. Жалгызың бүгүндөн баштап ата бабасы тааныбаган бөтөн журттун бирөөнө башы байланганы, ага сатылганы жатат. Андан куткар, ал азапты көрсөтпө, койнуңа ал, ач койнуңду. Сенин өлгөнүңө кайгылуу болуп, кан жутуп, сабыркап, санаа тартып жүргөн кезимде багат, көрөт деген тууганың мени бул күнгө түшүрүп, бир жат кишиге сатып кетип, сай сөгүмдү сыздатты, зарлантты, муңдантты, мага да өлүм керексинтти. Бирок сага берген ажалды Кудай мага көрбөдү. Жараткан ай, мунуң эмне? Анык бар болсоң, мени эмне көрбөдүң? Кантейин, эң болбогондо тең туш болсо, кыздын барар жери күйөө дегендей, жаттыгына карабай, мейли деп да коет элем. Бирок ал маркум атамдан да карыган киши экен. Ага канткенде барам, кантип аны өмүрлүк жолдош кылам? Андан канткенде кутулам? Кимден кеңеш, кимден жардам сурайм? Айт апа, мага айлатап. Менин сенден башка барар жерим, таянар доом, жашынар караган бутам калбай калды. Бирок сен апа жоксуң. Сен боору суук кара жердин койнунда түбөлүк уйкуда жатасың, деп боздоп Ажар ыйлады. Көзүнүн жашы оонтала болуп, бетин жууду. Ажардын ким экендигин окуучуга айта кетелик. Ажар 16-жылкы үркүндө Кытай элине сатылган кыргыз кыздарынын бири. Атасы айткулуу үркүндө окко учкан. Энеси Батма кече жакында Кытай жеринде өлдү. Ажар айткулунун карыганда көргөн жалгызы болчу. Батманын мурунку балдары токтобой, бардыгы жаш кезинде өлгөн. Батманын боюнан түшкөн балдары да болгон. Айткулуу ага көп аракет кылды. Айылдагы бакшы молдолорго Батманы көрсөтүп, далай чыгымданды, карызданды. Кашкардан келген Азирети аппак кожого да көрсөттү. Ал Батман мойнуна тумар тагып, чыныга аят жазып, эзип ичирип, бир топ күнү жаткан. Түн ортосуна чейин Исми Азам дубасынын бир нечесин кабаттап окуп чыгып, бир канча ырым-жырымдарын жасаган. Түшүндө Батманы айлантып жүргөн Карачар, Көкжал жолборс менен күрөшүп, 40 жылтен менен сүйлөшүп, көп кереметтер көргөн. Мунун бардыгын мыктап отуруп, эртеңки чайга отурганда Кожокем айткулу менен Батмага айткан. Көп кечикпей, арысы эки, бериси бир айдын ичинде Батманын боюна шексиз бир эркек бала бүтүп, анын аман-эсен туулушуна Батманы да айткулун да ишендирген. Бирок ал үчүн 40 жылтендин тапшырган жумушу деп бир жылкы Кудай керек экендигин айтып атып, айткулунун жалгыз көк чологун алып, Кожокем жолго түшкөн. Мындан 3 жыл өткөндөн кийин кожосуз, молдосуз, бакшсыз деле
Батманын боюна бүтүп, Ажар туулган. Ажар үркүнгө чейин эч бир жаманчылык көрбөй, бир үйдүн эркеси болуп өстү. Эл үрктү. Чүй боорундагы эл келип, коңур өлөң алабашты каптап конушту. Түтүнгө бир киштен аскерликке чыксын деп ал иретке Айткулууну да чыгармакчы болушту. Айткулуу андан калмакчы болуп, айыл манабы Сагындын алдына барды. Баатыр, мени иретке чыксын деген экенсиз, бирок мен чыга ала турган эмесмин. Үйүмдө мына олтурган чычкандай жалгыз кызымдан башка бүлөм жок. Мынтип ар ким өзү өлбөс камын кылып, журт бүлүнүп, жоо жакадан алып турган кезде катын баламды чыркыратып, кайда, кимге таштайм? Мен бара албайм. Мени коюңуз. Башка бүлөлүү элден жибериңиз. Тиги Алымкулдун ортон колдой эки уулу да барбай калып отурбайбы? Адилеттик кылып, ошого окшошкондордон чыгарыңыз, деди Айткулуу. Чыга шикейит. Сен Алымкулга тең келгиң келген экен, муну көрбөйсүңбү? Сен ким, Алымкул ким? Муну билесиңби? Эртеңден калбай аттанасың, деп Сагын Айткулууну үйүнөн кууп чыккан. Алымкул Сагындын жакыны жана байы. Сагын жалаң гана Алымкул эмес, Алымкулга окшогон өзүнө жакын далай бай манаптын балдарын иретке чыгарган жок. Иретке чыккан өңчөй кедейлер, кедейдин балдары. Айткулуу, аттан. Эртең мененки алачыктын сыртынан чыккан Сагындын жигитинин ачуулуу үнү Айткулууну уйкусунан оготту. Айткулуу төшөгүнөн шашып турду. Кийинди, белин мыктап курчанды. Куруна көздө бир кап арпа берейин деп, Эдилбай устага жасатып алган айбалтаны кыстарды. Алдына алып, Ажарды бетинен өптү. Ажар жумшак, ички үнү менен ыйламсырап: "Атаке, кайда барасың?" деди. Садагасы: "Рах барбайм, келем." Бирок анын үнү каргылданып, жүрөгүндө бир коркунуч бар экендигин билгизет. Ал азыркы кеткен бойдон кайтып үйүнө келбестей, Ажарды алып эркелетип, бүгүнкүдөй сүйбөстөй, мындан ары Батма менен ойноп күлүп өмүр сүрбөстөй, жүрөгү элеп-желеп болуп, алып учуп токтолбоду. Эшикке чыгып баратып: "Эл көчүп калса, жүгүңдү көк өгүзгө жүктөн, Ажарды үстүнө мингизип ал, көчтөн калба. Ал да кандай заман болот. Көтмалдыга падышанын солдаттары келди деген кабар бар. Биз ошолорду бет алып кетип баратабыз. Кайыр, кош. Ал да кандай заман болот деп жаман жороону баштабай койсоңчу." Батма эрине кайрат айткандай болду. Бирок аны да бир коркуу сезими баскан сыяктанды. Батма эшикке чыгып, күйөөсүн атказды. Айткулуу кызыл-тазыл желек кармап, көлдү бет алып, кылкылдап кетип бараткан калың элге барып кошулду. Айткулунун кеткенине 3-күн болгондо, эл эртең менен бака-шака түшүп, жапырт көчүп калды. Аскерликке кеткен жигиттер да качып келип, айыл-айылына тарады. Айткулуу менен бирге кеткен жигиттер да келишти. Бирок Айткулуу жок. Айткулууну көрүү ордуна "Айткулуу окко учту" деген суук сөз Батманын кулагына угулду. Батма бакырып ыйлап жиберди. Ажар да ыйлады. Айыл ападагылар келип: "Ниети дурус киши эле, шейит болду. Жаны жаннатта болсун. Мындай өлүмгө ыйлаган болбойт, ыйлабагыла" дешип, Батма менен Ажарга кайрат айткан болушту. Райымдуу, жылуу жүздөрү менен каршы алып, жер каратпай, аларды көптөн багып ала тургандай сыяктанышты. Батма менен Ажардын ыйына кошулуп, экинчи айылда дагы бир пайда болду. Айткулууга кошулуп, көбөгөн абышканын баласы Жапаркул да окко учкан. Бирок ал душман колдуу болбой, өз колдуу болуп өлгөн. Бул тууралуу сөз укмакчы болушуп, Жапаркул менен бирге барган Кулубайды айылдагы абышка кемпир, катын-балдар тегериктеп алышты. 500гө жакын киши элек, деп сөз баштады Кулубай. Биз көлгө түшүп, жел тийбестеги Кулумбайдын багына келип токтодук. Ичибизде 5 гана бардеңке, 10 чакты бараң мылтыгыбыз бар. Калгандардын колунда найза, кылыч, айбалта, союл, чокмор, шалкетме. Кошту ошол жерге түшүрүп, ар кайсы шектүү жерлерге кароолчулар чыгардык. Өзүбүз жаттык. Экинчи күнү эртең менен казак орус келип калды деген кабар алып, жапырт атка минип, алардын келаткан жолун тостук. Биз бир аз жөнөй түшкөнүбүздө боз бармактын талаасын каптап, жер сууну бербей, бизди көздөй келаткан солдаттар көрүндү. Алардын караны 200 киши эле.
Биз шашып калдык. Алар бизди тарсылдатып ата башташты. 2 кишибиз ок коюшту. Биздин мергенчилер да атышкан болушту. Бирок аны солдаттар тоотпой, бизге жакындагандан жакындап, койчо жайылып келе беришти. Бизди курчап, айлантып ала турган болушту. Биз кийин чегинип, мурунку багыбызга келдик. Көтөргөн ханыбыз Жаныбек: "Ушул жерден аламан койгула. Качканыңар болсо атып таштайм", деп жигиттери менен элди камчынын алдына алып кетти. Бир мезгилде солдаттардан 40 киши бөлүнүп, биздин келген жолубузду бет алды. Сыягы биздин жолубузду буумакчы болсо керек эле. Журт удургуй түштү. "Аламан койгула!" деп кыйкырган хандын үнү чыкты. Кимди ким көрдү, аламандап кыйкырып, солдаттарды качырып сала бердик. Алар да шашып калды, кайта качышты. Ай, биз оңбойбуз го. Эгерде биз иреттүү, тартиптүү ошол солдаттардай боло турган болсок, биз аларды алып коймокчу элек. Солдаттарга жакындап кирип барганыбызда 1-2 киши кайта качып жөнөдү. Аны көрүп, биз да качтык. Качып бараткан солдаттар кайта бурулуп, тарсылдактын алдына калышты. Көзүң жамандыкты көрбөсүн. Туш-тушубуздан ок зуулдап өтүп баратты. Чиркин, жан деген таттуу го. Атына ок тийип, кишиси жөө калып, аттуулар менен тең чуркагандар болду. Кишисине ок тийип, атынын боорунда сүйрөтүлүп жүргөндөр да болду. Кыскасы, биз боо түшүп калдык. Кийин эсеп кылсак, 72 кишибиз өлгөн экен. Журт кача турган болду. Хан болбой: "Жакын келсин, эми бир аламан коюп көргүлө", деп каарын төгүп туруп алды. "Жакын келтирип, союлуң менен уруп ала тургандай, сен аларды бөдөнө көрүп турасыңбы? Алар биз эмес, алар баштуу, тартиптүү солдат деген болот. Колдорунда биздикиндей союлу жок, мылтыгы бар, жабдыктуу. Биз аларга тең боло албайбыз. Ушунча кишинин убалына калганыңда жетишер", деп Жапаркул хан менен уруша кетти. Хандын бул кезде каны суюлуп, иштөөгө иш, урушууга киши таппай турган кези эле. Жапаркулду камчы менен жон талаштыра 2-3 курдай чаап жиберди. Мындай кордукка Жапаркул кантип чыдап тура алат? Тосуп туруп, кайра аны бир чапты. Жапаркулдун камчысы хандын бетине тийип, бетин айырып кетти. "Жеп салды, ат!" деген хандын үнү угулду. Мылтык тарс этти. Карай салсам, Жапаркул жерде солуп аткан экен. Эл чогулуп калды. Мен түшө калып, Жапаркулдун башын жөлөдүм, ыйлап жибердим. Журт өлүккө үймөлөктөшүп турган кезде солдаттардын топту байлап аткан мылтыктарынын үнү чыкты. Арабыздан 2 киши аттан кулап, Жапаркулдун жанына жыгылды. Токтоп тура албадык, качтык. Ушинтип Кулубай сөзүн бүтүргөндө, көөгөн кемпир экөө боздоп, өксөп ыйлаган. 2 айылдагы ый дегенибиздин мааниси ушул болчу. Эл кымгут болуп көчүп жөнөдү. Батма бирин-экин жүгүн Айткулов айткан көк өгүзгө жүктөп, ажарды анын үстүнө мингизип, өзү жетелеп алып, эл менен бирге кетти. Ар бир айыл манаптарынын өздөрүнчө ылайыкталып жасалган желектери бар. Сагындын желеги ак болчу. Сагын көчтүн алдына келип, ылайыктуу конуштап, желекти мыктап жерге сайдыруучу. Арттагы көчтөр желекке келип, жыйналып, тарап конушчу. Адашкан бала-бакыралар да желек менен үйлөрүн табыша турган. Бир күнү көчтө Батманын өгүзү мүдүрүлүп жыгылып кетип, жүгү ооп, үстүнөн ажар учуп түштү. Батма бакырып барып, баласын кучактай калды. Анын бактысына ажардын эти гана уруп, эч бир жери майып болгон жок. Батма боз ала чаң болуп, аман-эсен ордунан күлүп тура калган баласын көрүп, аябай кубанды. Ажарга өгүздүн мурунтугун карматып коюп, канча аракет кылса да, жалгыз арта албай койду. Кимге ким карасын? Тиги көчтөгүлөр да, бул көчтөгүлөр да Батмага кыл чайып карашкан да жок. Көчтүн артында кырчаңгы, арык-тору атка эмерегин артып, кемпири жетелеп, өзү атты айдап, таяк таянып, бүкчүңдөп кетип бараткан көбөгөн абышка кездешти. Батманы башта эле таанычу, Айткулдун өлгөнүн да уккан. Ал токтоп, кемпири экөө өлүп жатып, Батманын жүгүн артып беришти. Батма көбөгөн менен бирге жөнөдү. Бир кезде асынган мылтыктары бар бир топ атчан кишилер булардын жанынан кыя салып өтө беришти. Алардын бирөөнө барып, көбөгөн: "Өлтүр мени эле өлтүр.
Маңдайыбызга бүткөн жалгыз балабыздан ажыратып, мынтип бизди боздоттуң. Кудай сени да боздотсун. Катын балаңдын күнүн көрбөй, ач бел, куу жолдо өл, деп чылбырына оролуп сүрүлүп калды. Бул бизге тааныш Жапаркулду өлтүрткөн Жакыпбек хан. Хан илгери бастырайын десе да, көбөгөн бастыртпады. Буркан шаркан түшүп, кыйкырып, өкүрүп, ыйлап жатып алды. Жакыпбектин ачуусу келди. Атынан түшүп, абышканын эки колун эки жигитине карматып алып, аябай сабады. Шорду кемпири да абышкасына болуша кетти. Атын таштай чуркап, таянып келаткан колундагы сынык ыргай сабоосу менен ханды чаап жиберди. Ал ханга колу тийди деп, жигиттери кемпирди да тепкинин алдына алышты. Жакыпбек жигиттери менен абышка кемпирди муккан канча аябай урду да, кылчайбастан өз жолу менен жүрүп кете берди. Артынан каргап, чилеп, боздоп, ыйлап, абышка кемпир калышты. Аларга кошулуп Батма да ыйлады. Батманы көрүп, Ажар да ыйлады. Күн кечтеди. Көч тарап коно баштады. Эл арасына ызы чуу түштү. Кыйкырык өкүрүк көбөйдү. Мал, жан, көч жоготуп издегендер толуп кетти. Бирок Батма менен Ажарды издеген жан болгон жок. Батма ал күнү айылын таппай, көбөгөн менен бирге конуп, эртеси кечке сурамжылап отуруп, желектен улам өз айылын араңтапты. 5-6 күн өттү. Сагындан кордук көргөн бир топ кедейлер андан бөлүнүп, башка тоң болушуна кетмекчи болушуп, сөз байлашты. Алардын ичинде көбөгөн, Батма, Айткулдун кыйыр тууганы Козубек да бар. Козубекти жана дагы бир жигитти бир топ мал менен түн катырып, бир коктуга качырып жашырышты. Таң атты. Журт жапырт алачыктарын сыйрып көчө баштады. Көбөгөндөр көчүшкөнү жок. Сагындын көчсүн деп жиберген кишисине түндө бир топ малыбыз жоголуп, 2 кишибиз ошону издеп кетишти. Алар келбей, малыбыз табылбай көчө албайбыз, деп жооп беришти. Булар Сагындын көчү шашкелик жерге узагандан кийин каткан малын кишилерин алдыртып, башка жол менен тоң болушуна жөнөшөт. Бирок муну Куйту Сагын билип калып, бир топ киши менен артынан кууп жетип, көчтөрүн токтотуп, жүктөрүн түшүрүп, көбөгөн менен Козубекти баш кылып, бир далайын урат. Ири карасынын баардыгын айдап алып, эми кетчү жагыңарга кеткиле, деп жооп берет. Малдан ажырап, шордуу кедейлер жөө, кайда, кимге барышмак? Жаңылдык, жаздык дешип, мойнуна корун салышып, Сагындын аягына жыгылышты. Алдына Козубектин маңдайына бүткөн жалгыз кер атын тартышты. Кер ат жакшы ат болчу. Буга мурда эле Сагындын көзү түшүп, кедейге мындай аттын эмне кереги бар? Мага берсин деп, Козубекке нечен курдай киши жиберип, атты ала албай, ай сенибей сени, деп Козубекке тишин кайрап, кекенип жүрө турган. Эми Сакендин бактысына жараша иши оңдой берди болуп, кер ат оп-оңой гана колуна түштү. Сакең атты алып, ачуусу таркап, буларды кайта көчүрттү. Бир топ күн өттү. Чек арага жетти. Тиньшаньдын Бедел, Бирикти, Көгирим, Ак өгүз деген ашууларына бөлүндү. Батманын айылы Ак өгүздү ашмакчы болуп, ашууну шыккап келип конушту. Эртеси көчтүн алды белге чыга берген кезде күн бүркөлдү. Туман түштү. Борошолоп кар жаады. Шамал болду. Журт шашты. Кар аралаш ызгардуу суук шамал туманга аралашып, аскадан аскага тийип, белдеги баардык карды ойго карай учуруп, көчтү жөнөтпөдү. Ордунан кыбыраган мал жандын баардыгы тайгаланып, төмөн карай учуп атты. Ар кайсы таштын кычыктарында жүнүн жеп, бүрүшүп, маарап турган кой эчкилер, башын жерге салып, суулугун чайнап, калчылдаган жылкылар, чөгүп аткан төөлөр, жүгө огон уйлар, бутун үшүтүп, кан какшаган катын балдар. Бирок буларга караган киши да жок. Ар ким өз жаны менен алек. Көч арасы да ызы чуу, күрөгү. Кар жаап турат. Түн түштү. Эл турган жерлерине кийизге, жуурканга оронуп жатышты. Таң атты. Күн мурункудай алай дүлөй. Малды да, жанды да кар баскан. Карга көмүлгөн малдар араң кыбырап көзгө илинет. Кардын алдында үйдөй болуп
төмпөйүп аткан жүктүү төөлөр, уйлар көрүнөт. Жамынган кийиз жууркандар менен бирге тоңуп, сырайып өлүп аткан кишилер да көп. 3 күнү күн ачылды. Туман тарады, шамал басылды. Аман калган эл эптеп, жөөлөп жалаңдап отуруп белди ашты. Батма да аман эсен ажары менен бирге ашты. Туу белге чыга бергенде Батма өлүп аткан бир жүктүү жылкыны, анын жанынан 2 адамдын өлүгүн көрдү. Бул кемпири менен көбөгөн агышкандын өлүгү болчу. Журт турпанга түштү. Эл тарап шаар-шаарга кете баштады. Батма Козубек болуп турпанда калышты. Экөөнүн тең колдорунда малдан түгү жок. Батманын жалгыз көкөгүзү ашууда калган. Козубектин биринекин кой эчкиси да жолдо жоголду. Эми кантишмек? Турпандык Сабитакундун ат кепесин жумуш кылып бермекчи болуп Козубек батирге алды. Ал терезесиз, эшиксиз, үстүндө жарык түшө турган кишип аткандай гана тешиги бар асты жер. Ал ымдашып, аттын чыласы жыттанат. Айла жок, эшигине кийиз калап, жерине курумшу, чөп төшөп, Батма болуп киришти. Күн өттү, ай өттү, кыш түштү. Турмуш кыйындады. Жагууга отун, кийүүгө кийим, жешке тамак керек болду. Бирок аларды кайдан, кимден алмакчы? Тегерегиндегилер да өлбө жаным өлбө деп өздөрүнө окшоп ач отурган качкындар. Турпандыктардан алуу үчүн бир нерсе сатмак керек. Сатмайынча алардан алуу кыйын иш. 2 бөлүм. Кыштын ызгаардуу түнү агарып, таң белгисин бере баштады. Чыгыштан жумуп ачкан көз сыяктуу жылтылдап, чолпон жылдыз көтөрүлдү. Берметтей тизилип, көктө жүргөн көп жылдыздар биз эми кетебиз, келерки күнгө чейин аман эсен тургула дегенсип, бир күлүп, бир жылмайып, дүйнө менен коштошту да удургуп үркүп алып батыш жакка тарады. Көп кечикпей, анын артынан алтын нурга боелуп, акырын гана козголуп, күн да чыкты. Дүйнөгө тиричилик кирди. Журт оокатына камырды. Бирок күн суук. Жер тушаардан кар. Тышка жан чыга албайт. Ажар, Козубектин балдары Талып, Мурат төшөктө. Козубек эртең менен эле жаман керкисин белине кыстарып алып, отун издеп кеткен. Кайта элек. Батма, Айша болсо, колдорун жеңине катып, бүрүшүп, калчылдап, балдардын жанында отурушат. Бардыгынын да кабактары салыңкы, үнсүз, сөзсүз, өлүм кайгысы бар. Бир жактан чакылдап кыштын ызгардуу суугуда ач курсакка бычактай тиет. Бир кезде эшикке каланган курумшу кийиз ачылып, кар аралаш суук жел төр жакка согулду. Аркасында көтөргөн азын оолак отуну бар, бүткөн бою кар, сакал мурутуна муз тоңуп, Козубек кирди. Эртеден кара кечке чейин жүрүп, алып келген отунуң ушул элеби? Деп Айша эрин жемелей баштады. Анан кантейин, керкимди турпандыктар тартып алды. Ушуну башка жерден колум менен жулгулап алдым, деп Козубек ыйламсырап, төмөн карап терең үшкүрдү. Отунду Козубек Шашкелик жердеги Кумарык дарыясынын жээгиндеги токойдон алып келүүчү. Бирок кийинки күндөрдө турпандыктар аны коруй баштап, качкындарды жолотпой койгон. Козубек анысына деле карабай, тозмойчуларга көрүнбөй, таң алды менен барып, керкиси менен жаш чырпыктарды кыя-кыя чаап көтөрүп келип жүрө турган. Эми керкиден айрылып, кур кол калды. Керкисиз отун алынбайт да табылбайт. Отунсуз жашоо кыйын. Үй суук, курсак ач. Сууктун ызгары жаш балдарга кандай баткан болсо, чоңдорго да ошондой. Чоңдор кандай кыйналса, жаш балдар да ошондой кыйналып атат. Апа, үшүп кеттим, деп бир кезде ыйламсырап Ажар энесин карады. Садагасы, үшүсөң кантейин, деп Батма муздак колу менен Ажардын жуурканын кумтулаган болду. Алып келген Козубектин отунун эптеп жагышмакчы болушту эле, эшикке жабылган кийиздин тешиктеринен кирген борошо отту күйдүрбөй, үйдүн ичин түтүнгө толтурду. Түтүндүн илебине, адамдын демине, тамдын бооруна, жерге, эшикке тоңгон бубак ээрип, үйдүн ичин көлдөтүп суу кылды. Ач жатып калышты. Эртеси Козубек дагы отун издеп сай жакка кетти. Батма менен Айша да карап жатпай, тамак издешип, турпандыктарды кыдырышты. Кечке жүрүп, бирөө жарым чака жүгөрү, бирөө бир токоч, бир чыны жүгөрү уун таап кайтышты. Бирок Козубек кечикти. Үйдөгүлөр: Козубек отун таап келер, от жагарбыз,
жылынаарбыз, ысык тамак жасап ичээрбиз деген ойдо эле. Бир кезде колу бутун суукка алдырып эшиктен кирген Козубекти алар билбей да калышты. Ал аябай үшүгөн, тили сүйлөөгө келбейт, колу тытылган, айрылган, канаган. Сага эмне болду? Отунуң барбы? Отуну курусун, деди жалбырап Козубек. Жер суунун баары кар, көзгө көрүнгөн, колго илинген эч нерсе жок. Кардан кылтыйып баштары чыккан чекендилер кездешти. Жууласам былк этпейт. Кайсы бир жерден чычырканак, алтыганалар көрүндү. Бирок түгөнүп калсын, жабдыксыз эч бири алына турган эмес. Кургайттым. Батма, Айша балдар болуп ишенгени Козубек эле. Козубектин куру кайттым деген сөзү ийне менен сайгандай жүрөктөрүнө такалды. Жүгөрү унду укканда шилекейи чууруп, Козубек келгенде тамак жасатып ичмекчи болуп, үмүттөнүп төшөктө жаткан жаш балдар кыңкыстап ыйлай баштады. Айшанын кичи баласы Мурат ыйламсырап: «Апа!» деди. «Айланайым, эмне дейсиң?» «Курсагым ачты, меники да тоңуп кетти, ичим ысып баратат». Айшанын эки баласы тең өңгүрөп ыйлап жиберишти. Ажар да араң турду эле аларга кошулуп ал да ыйлады. Козубектин куру кайтканын көрүп, Батма эбак эле эшикке чыгып кеткен. Ал бир боо куурай көтөрүп келди. Үй ичине шаттык, кубаныч, жаңылык кирди. Муну кожоюндун катынан жалынып жалбарып жатып араң сурап алдым. Акысына кир жууп бермекчи болдум, деди Батма. Куурайдын жартысын унду эртеңки калтырышып, жүгөрүнү кууруп жешти. Мурат андан көп жеп коюп, ичи көп, эртеси ичи өтүп ооруп калды. Батма да кожоюнун кирин жууп, бир күн кечке тышта болуп, ооруга чалдыкты. Турмуш кыйындады. Бир үйдө эки оорулуу болду. Батманын оорусу күчөдү. Төшөктөн тура албай калды. Бүткөн бою ысып, тердеп, кыңкыстап, онтолоп, таң атканча жөөлүп чыгат. Эки сөзүнүн биринде айтканы Ажар: «Жалгызым, кызым, сен кантесиң? Келчи мага. Окко ушту. Айткулай, кайдасың? Ажарды алчы. Үшүдүңбү? Кооруп берейинби?» Ажарда жан жок. Жүрөгү элеп-желеп болуп алып учуп, бир нерсе сезгендей, билгендей болот. Энесин кучактады. Энесин кучактагысы, ыйлагысы, сүйгүсү келет. «Теңир-ай, мен сыяктуу жетимдин тилегин кабыл кылып, жарыктык апамдын алтын жанын аман кыла көр», деп көз кылгыртып, Ажар күн-түн энесинин кашында. Бирок шордуу Ажардын тилеги кабыл болбоду. Батма тилден калды. Ажар ыйлап, энесинин башын кучактап: «Апа, жаным апа, ойгонсоң, көзүңдү ачсаң, мени карачы, мен кантем? Менин күнүм эмне болот? Бир ооз бирдеме десең», деди. Батма көзүн акырын ачып, Ажарды карап, бир нерсе айтмакчы болуп: «Ажар», деди. Бирок тили күрмөлүүгө келбеди. Сөзү токтолду. Көкүрөгүн көтөрүп, эң соңку демин алды. Жан берди. Ажар аба келип боздоп ыйлады. Анын көз жашын көрүп, моңдуу үнүн угуп, келген качкын кыргыздардын баары да ыйлашты. Козубек Айша менен Ажарды ээрчитип, дагы 2-3 киши менен өлүктү жогоруда айтылган көп бейиттин жанына коюп кайтты. Эми Ажар толук жетим. Ажарда ата да, эне да жок. Ажар турмуш туткуну, турмуш кулу. Ажарга көрүнгөн көрүнгөн бий. Март айы жаңырды. Жаз чыкты, сөөк чукарды. Качкын элдер бирин-эки малын, буюндарын сатып, кыштан эптеп чыгышты. Эми кара баштарынан башка эчтемелери калбай калды. Тамак издеп, туш-туш жакка тентип кете башташты. Басууга да, арине курсактын тогу, кийимдин бүтүнү керек го. Кийим дегенден буларда эч нерсе жок. Үстүлөрүндө тынччылыкта жасатып кийген эле кийимдер. Алары да жазгы койдун жүнүндөй самсаалап, тамтыктары кетип, жыртылган. Жол боюнда ак шишик болуп өлүп аткан кыргыздар, ыңгыранып, кынжыйып, арыгынан баса албай келаткан катын балдар. Колдон колго өтүп сатылып аткан кыргыздын кыздары, балдары. Баасы бир кап жүгөрү. О дүйнө-ай, ал күнгү окуялар кайсы кыргыздын баласынын оюнан кете коёр экен? Талыптын оорусу да күчөдү. Бүткөн боюн ак шишик алды.
Марттын орто ченинде ал да өлдү. Мүрзөлүк жерди сатып ал деп турпандыктар өлүктү Батманын жанына койдурушпады. Сатып алууга Козубекке пул кайда? Ичер же эрге жок, өздөрү өлүм алдында отурушат. Жанга көрүнбөй, таң алды менен барып бир тамдын бооруна өлүктү көмүп Козубек кайтты. Элдин бир сыпырасы жөөлөп жалаңдап Какшаалдагы кыргыздарга кетмекчи болушту. Козубек да кетмекчи болду. Бирок Козубекти Сабитакун көчүрбөдү. Кыштан берки болбогон жалган чыгымын айтып, берген бир чымчым чайы, бир ичим көжөсү болсо да дуулады. Козубек анын бутуна жыгылды, жалынды, жалбарды, акысы болсо да кечип коюшун сурады. Ага Сабитакун болгон жок. Райымсыз ажары менен каарын төктү, коркутту. Бербесе Шаңыяга болушуна билгизип, набакка солоторун уктурду. Козубек кыйналды, кысталды, эмне кыларын билбеди. Жашыган санаалуу ою алып учуп тоо ташка урунду. Эй, катын! Эмне? Курсактын ачынан да Сабитакундуку өтүп кетти. Кандай кылабыз? Мен кайдан билейин? Ажарды ага сатсак кантет? Сат деп атат. Койчу! Айша секирип кетти. Батманын өлөрүндө ажарды тапшырып, айтып кеткен керези эсине түшүп, эрине бир нерсе айтмакчы болду эле, эшиктен келаткан буттун дабышы угулду. Акырын, укпасын, келатат, деди Козубек. Бул дабыш ажардыкы. Ажардын сулуу, сүйкөмдүү, ак жуумал өңүн көрүп, Сабитакун мурундан эле кызыгып жүрө турган. Анын баардык ою иши кылып ажарды колуна алууда. Сабитакун ал тилегине жетти. Анын баардык ою ичи кылып ажарды колуна алууда. Сабитакун ал тилегине жетти. Ажарды алды. Ажарга баалап, Козубекке бир эшек, 3 зээр акча, 1 пут жүгөрү ун берди. Андан калганын доолаган акысы үчүн чегирди. Козубек Какшаалга көчүп кетти. Эң обол ажар чочуркап, ичкен жегени аш болбой, анын үстүнө ата-энесин сагынып жүдөп кетти. Бирок кийинчерээк Сабитакундун үй ичи менен таанышып, үйүр алышып, оңолуп өңүнө кирди. Каткан жери тарап, капасы, муңу жазылайын, унутулайын деди. Бир жыл өттү. Ажар толду. 15ке чыкты. Ажар десе ажар дегендей, эки бети алмадай болуп, кара көзү балбылдап, көргөн жанды эриксиз өзүнө тарта турган болду. Сабитакундун тамыры турпандык Чыр деген бир бай дунганы бар эле. Сабитакунга ал коңшу туручу. Ажарды ал 2-3 курдай көрүп, бир күнү ал Сабитакунга келди. Ажардын түбү жайы менен жакшылап таанышты. Бир олжоң экен, досум, ажарды мага бер. Бул үчүн эмне алам десең да мына мен даярмын, деди Чыр. Досум, сенден мен эмне алмак элем? Колумдан чыккан чыгымдарымды төлөсөң гана болгону, деди Сабитакун. Чыгымга келгенде Сабитакун эшегин ат кылып, унун күмүш акча кылып көрсөттү. Андан Чыр качкан жок. Шыгыраган накта 60 зээр акчаны ага санап берди. Ажарды алды. Ажарды алгандагы анын ою карыганда ажарга үйлөнүү. Ошентип аны кучактамакчы, сүймөкчү, өмүр кызыгын көрмөкчү. Чырдын мындай суук кабарын уккандан кийин ажар ошол жердик 2-3 катын менен энесинин мүрзөсүнө барып, капкайдагы бук болгон иштеги арманын, муң зарын айтып ыйлаганын аңгеменин баш жагында айткан болчубуз. 3 бөлүм. Той болду. Журт тарады. Түн кирди. Ажарга күчтөп нике кыйылды. Катындар анын ыйына, жашына карабастан нике кыйылган бөлмө үйдөн боздотуп, сүйрөп алып келишип, күйөө кызга дайындалган 2 бөлмө үйгө киргизишти. Күчтөп кийимин чечишип, төшөккө жаткызышты. Ажар жуурканды чөмкөнүп, шолоктоп ыйлады. Жараткан-ай, мени мынча көр кылып не жараттың? Мени ушуга туш кыласыңбы? Деди ажар. Көз жашы мөлт-мөлт этип жазыгына тамчылай түштү. Күлүк ой, узун сана, төпсүз кыял ажарды курчап алды. Ажар алда кайда кетти. Жазгы өсүмдүктөй гүлүн ачкан мурунку жаш өмүрү, атыр жеттуу ала тоосу, бал татыган тунук булак, өзөн суусу, эркин жашаган эли журту ажардын көз алдына келип элестеди. Артыкча көзүнүн агы менен тең айланып, атка минсе алдынан, үйдө отурса жанынан чыгарбаган ардактуу атасы, айткулуу
курсагын ачырбай, ийнин тоздурбай сылап баккан энеси Батма ажардын оюнан чыкпайт. Кыз балага эне жакын го. Атасынан да энесин эстегенде анын көз жашы тыйылбайт. 12 ай көтөрүп, омурткасы сыздап, ак сүтүн берип азап көрүп баккан байкуш Батма да ажарды көптүн балдарындай кылып баккан жок эле. Ажар бир теке үйдө жок бола калса, жалгызым кайда кетти деп жаны калчу эмес. Ошентип баккан бирөөнүн кирдүү кол тийгиз жалгызы бүгүнкү күндө жетим болуп, малга сатылып, колдон колго өтүп, жандын кору болуп, жат кишинин колунда, туткунда жатат. Ай, ырайымсыз жетимдик, ай. Жетимдик кимди ыйлатпаган, кимди кооратпаган. Эшик кычырай калса, ошого деген кыял ажарда. Бирок ошону менен ажар кантип бир төшөктө жатмак, кантип бирге өмүр сүрмөк. Ал өмүрдүн келечекте турмушта кандай пайдасы, кандай зыяны болмок. Бул маселе ажарга чечилбеген караңгы маселе. Ошондо да ажар эрдүү катындуу адамдардын өткөргөн турмуштары жөнүндө төмөнкүнү билет. Ал кезде ажардын 10 кези. Айылындагы бизге тааныш Алымкул байдын 2 катыны болгон. Токолу Айганыш. Айганыштын турмушу эң жаман. Мындайча айтканда, итке эле берсин дээрлик. Отун алган, суу куйган, кир жууган, козу байлап кой сааган Айганыш. Бул гана эмес, башынан байбиченин таягы да кетчү эмес. Муну ойлогондо ажардын жүрөгү ийни менен сайгандай тыздый түшөт. Анткени бүгүнкү боло турган күйөөсүнүн да бир эмес 2 катыны бар. Ажар үчүнчүсү. Ажар ошондуктан өзүн Айганышка теңеди. Айганыш болду. Айганыш сыяктуу жаш өмүрү турмуш тепкисинде жүрүп өтөрүнө көз жетти. Ажардын дагы бир билгени, буурабай 15 жашар кызы Саараканды күнү үстүнө Кожомкул байга бермекчи болот. Кыз көнбөй акыры кедей Сатаркул менен шаарга качып кирип кетет. Кайтып кийинки жылы күйөөсү менен Сааракан атасыныкына төркүлүп келгенде ажар аны көргөн. Ошондогу экөөнүн бирин-бири сыйлашканы, бирге отурса жанаша чыккан гүлдөй болуп окшошуп жарашканы ажарды таң калтырган. Бирок ал кезде Айганыш менен Саараканды салыштырып сынай турган, 2 турмуштук бирөөнү өзүнө шайлай турган ажарда кудурет жок эле. Ажар ал кезде экинчи дүйнөдө болчу. Турмуш жөнүндөгү ажардын бар билими ошол. Бирок бөтөн журттун колундагы аялдардын турмушу кандай болуп күн кечери ажарга белгисиз. Алардын тили, үрп-адаты ажарга жат нерсе. Ажар бул сыяктуу журтту биринчи гана көрүп отурат. Андай болсо, ажар кантмек? Сааракан сыяктуу өзүнүн теңин таап, бирөө менен качмак керекпи? Качканда ким менен качмакчы? Кимди издемекчи? Азыркы саатта ак көңүл, адал ниет, эр жүрөк жаш жигит ажарга кайдан табылат? Ажар бактысыз. Ажар турмуш кулу. Эмесе ал күнү үстүнө бармакчы, 3төн 1 болмокчу. Бир кезде эшик кычырап ачылгандай болду. Ал жактан делдек таноо, карачар, көзү кылмыйып уясына кирген, эгинде сербейген буурул сакалы бар, жашы 50-55 чамасында эң сүйкүмсүз бир киши көрүндү. Бул биздин күйөө, Чыр. Ажар чочуп кетти. Жүрөгү туйлай баштады. Бүткөн боюна калтырак кирди. Анын басканы, дем алганы ажардын кулагына угулду. Жакындай баштады. Бүркүттүн бутуна окшоп, арбайган кол келип жуурканга жармашты. Чарымдай каттуу муздак дене жылып төшөккө кирди. Ажар жыйрылды, качмакчы, бакырмакчы болду, бирок ал кетти, үнү бүттү, дени өлдү. Колу буту кыбыроого келбей барып, суук дененин кучагына кирди. Ал жулмалады, кучактады, бооруна кысты. Чоп-чоп эткен үн чыкты. 6 ай өттү. Чырдын сонуну таркады. Мурун ажарга үзүлүп түшүп, ажарды кысып сүйүп, күн сайын койнунда боло турган болсо, азыр жумасында бир болбосо жок. Чырдын 2 катыны да ажардын карына чыгып, жакшылык көрсөтүшпөдү. Ажарды таманга чаап, жумушка салышты. Гүл чыгарган, чай койгон, от жаккан ким? Ажар. Ажарга ал да аздык кылды. Байбичелердин таягы да тие баштады.
Ажар жүдөдү, арыктады, өчтү. Соңку кездерде алардын көрсөткөн кордугу айтып бүтүргүсүз Ажардын жанына батты. Ажарга өлүүдөн, болбосо тентип, бир жака кетүүдөн башка эч бир айла калбай калды. 4-бөлүм. Майдын аяк кези. Түн. Асман ачык. Монжуктой тизилип, көк деңизде сүзүп жүргөн сансыз жылдыздар бири-бирине ым кагышып жымыңдашат. Жаратылыш койнундагы нерселердин баардыгы да көшүлүңкү тартып, май айынын түнкү коңур, салкын абасына батып, жай алып, таттуу уйкуга бастырылган. Бирок кыбыладан жумшак жел согуп, өсүмдүктөрдүн жазгы жаш жалбырактарын кыймылдатып, желбиретип турат. Алыста ышкырып, айтаттаган күзөтчүлөрдүн үнү угулат. Акырын басып, чырдын дарбазасынан Ажар чыкты. Ажарда өң жок, жүдөгөн, узун кара чачы чубалып аркасында. Элең-селең этип, кылчактап, ал арт жагын карайт, жүгүрөт, шашат. Ажар чуркап отуруп, энесинин мүрзөсүнө келди. Мүрзөнү кучактады. Капкайдагы бук болгон ичтеги арманын көз жашы менен айтып, буркурап, боздоп, энесинин мүрзөсү менен коштошту. Түбөлүк таттуу уйкуда жаткан батмандын өлүгү да алыскы сапарга кетип бараткан жетимин аягандай болду. Күңгүрөндү. Ажар Какшаалды бет алды. Себеби Какшаалда турган кыргыздар бар экендигин уккан. Какшаал Турпандын кайсы жагында нече күнчөлүк жер экендигин да ал жакшы билет. Ажар иши кылып ошол кыргыз элине барып, башын жашырып, чырдан кутулмакчы. Ажар чуркап жүрүп отуруп, таң сүрөөгө жакын калганда бир калың, чычырканактуу токойго келип бекинди. Токой ичиндеги майышкан жаш чөптөр Ажарды аягандай болду. Шоодурап, баштарын кыймылдатып, Ажардын кайгысына тең орток боло тургандай, качкан жоосунан кутказып, ээн эркин өз жолуна сала тургансыды. Буралган көк жашыл сабактары жаш жалбырактары менен Ажарды жашырды, койнуна алды. Күн чыкты. Түнү бою тилден калгандай үнсүз жаткан токой ичиндеги баардык нерселер эртеңки күндүн таза, күмүш нуруна балкыды. Ажар да бирге балкып, кечке жатты. Бирок уктай албады. Бүткөн боюнун ооруганы, таманынын сыздаганы, жүрөгүнүн дүпүлдөп соккону аны жалоорутуп онтолотту. Бул гана эмес, бир жагынан курсагы ычты, эрди кеберсиди. Алы да начарлайын деди. Байкуш анысына карабай, каш карайып, ымырт жабылган кезде сенделип ордунан туруп, кайта жолуна түштү. Көп убакыт өттү. Таң саргайып ата баштады. Ажар Турпандын четинен өтүп, куракка чыгып, Какшаалдын четине келди. Какшаал суусуз чөл, ээн жер боло турган. Бириндеп ар кайсы жерине чыккан алтыгана, табылгы, жылгымдары гана болбосо, башка жерлери чөпсүз, кумдуу мейгин тала. Ажарга мурункусундай жашынууга ылайыктуу жер табылбады. Издөөгө алы да келбеди. Бүткөн бою салмактанып, буту шилтөөгө жарабай калды. Илгери басайын десе, мүдүрүлүп буту кумга бата түштү. Жыгылып кетти. Күн көтөрүлүп ысый баштады. Ажар араң сүйрөлүп барып, бир алтыгананын түбүнө жыгылды. Жатты. Күндүн ысык шооласы алтыгананын арасынан Ажардын үстүнө түшүп, боргулдантып, тердетип, бүткөн боюн ысытып, капалап жиберди. Таңдайы кургады, суусады. Бир ичим муздак суу көзүнөн учту. Алдай, суу болсо бир чыны муздак суу ичип өлсөм, арманым болбосо эле, деди Ажар. Бирок мындай чөлдө суу кайдан болсун? Суу жок. Сууга эми бир күн түн катса, ошондо араң жете турган. Күн чакчайып, чак түш болду. Ысыгы мурункусунан да күчөп, мээ кайнатып турат. Ажардын кубаты кетти, өзөгү карарды. Ысып, тердеп, тили оозуна батпай калды. Чиркин, жан деген кыйын го, кантсин. Шордуу үстүндөгү чапанын чечип, алтыганага жаап, бетине калканчык кылды. Өлөт деген ушул экен деп, буркурап ыйлап олтура кетти. Көп токтоп тура албады. Чырым этип уйкуга кетти. 5-бөлүм. Майдын кечки салкын жели сокту. Кошуктошуп көктө жүргөн ак булуттар каалгып учат. Жел аларды көрүнбөгөн сүйкүмдүү колу менен түртүп учуруп, Тянь-Шаньдын көк тирешкен аскаларына айдап барып токтотот.
Кээде булуттардын зүлгөн бөлүндүсү күндүн үлпүлдөп батып бараткан көзүн каптап, какшаалдын элсиз, мейкин талаасындагы нерселердин баарын кара көгүм, ала көлөкө тарттырат. Талаа тынч. Булуттардын көлөкөсү ажар жаткан алтыгананын үстүнө түшүп, улакча ойноду. Коңур жел да ажарды кытыгылады, эркелетти, ойготту. Ажар кыбырап ордунан туруп, жолуна түштү. Каш карарып, ымырт жабылды. Түн кирди. Бирок сулуу ай муңайып, алтын бууга боелуп, чыгыш жактан көтөрүлдү. Аппак нур шооласы менен түндүн мээримсиз караңгылыгын алда кайда кубалап, кең талааны кубантты. Талаа да ыйлап соорунгон жаш баладай жылмайып, койнун ачып, кучагын жайып, ажарга жол берди. Ажар бир аз жол жүрүп келе бергенде, арт жагынан көп нерсенин созултуп улууганы, үргөнү угулду. Ал ажарга жакындай баштады. Ажардын жүрөгү опкоолжуп, дүпүлдөп алып учуп, оюна ар түрдүү коркуу сезимдери келди. Бир мезгилде ажардын айланасына карчкырлар толуп кетти. Баары да ач, кабыргалары саналып, кынжыйып, эң эле арык. Тилдерин салышып, кыңшылашып, ажарды камап алышты. Ажар коркту, ыйлап жиберди. Жан деген кыйын го. Жанын корголоп, жерден тырмалап таш алып, туш-тушуна ыргытты. Качты, жүгүрдү. Колу буту ташка тийди, айрылды, кызыл ала болду. Шордуу ага карабай, жаш денесинен алып учкан кызуулугуна берилип, жүгүрүп отурду. Бирок илешкен жоо калчубу? Ажарды бура бастырбады, кутказбады. Тийип качып, алды артын туруп, бир алтыганага камады. Ажар жан талашып, жанын сыйпалап, жанынан жарты боо ширеңке тапты. Оттон каршкыр качат деген бала кезиндеги энесинен уккан сөз оюна түштү. Ширеңкенин бирөөнү тартып жиберди. Тегириктеп алгандар жалындуу отту көрүп азыраак алыстады. Ширеңке өчтү. Каршкырлар кайта качырышты. Айтор эстен танган ажар каршкырлар жакындап кирип келген сайын ширеңке тартып жатып, көбүн жерге чачып, ширеңкесинин аягына чыгып болду. Жалгыз гана бир тал ширеңкеси калды. Шамдай жанган жаш жаным, ушул ширеңке өчкөндө сен да кошо өчөт экенсиң. Мына эми өчөм. Карышкырга жем бол, деди ажар. Ажар бирөө айткандай жанындагы алтыганага өрт койду. 6 ай жазы менен жаан көрбөй күнгө куурап, араң турган алтыгана ширеңке жандангандай эле дүркүрөп асманга чыкты. Оттун жалындуу кызгылт ак шооласы учуп алып ыраак кетти. Аленасындагы нерселерди койнуна алып, апайкын кылып бадырайып ажарга көрсөттү. Карышкырлар жоголуп калышты. Кеткендей, качкандай болушту. Ажардын бир теке акыл эси кирейин деди. Анын медери, жөлөгү жалгыз ал, от. Андан чыккысы, кеткиси келбейт. Бардык үмүтү, тилеги, күн көрүү, өмүр сүрүү ошол отто. Ошого байланышкан. От өчсө, от менен бирге ажар да өчмөк. От бастап өчүүгө айланды. Кайтып алыстан карышкырлар улушту. Жакындашты. Ажардын алды артын туруп, айлантып курчап алышты. Ажар чындап эми жанынан үмүт үздү. Таянган жалгыз отунан ажыраарын, жоосунун колуна түшөрүн, райымсыз жырткычтарга жем болорун билди. Көңүлү караңгылады. Акылы алы кетти. Эс оду. Көзүнө жер, чөптөр, тоо таш баары да жоо болуп көрүндү. Арбайып, тарбайып, оозун ачып, жакындап келаткан сыяктанат. Ага айла кылмакчы, каршы турмакчы болду. Колу менен чоктуу күлдү шилеп, жан жагына ыргытты, чачты. Карышкырлар болбоду. Күчүнө алды. Кыңшылашып, туш-тушунан качырышты. Мына эми, мен силердики. Алгыла, алгыла, деди ажар. Башка сөз айтууга кубаты келбеди. Жыгылып кетти. Үстүнө карышкырлар үймөлөк түшүп калды. Жемди талашты, ырылдашты, ары бери сүйрөштү. Чырылдаган ажардын аянычтуу үнү гана угулду. Асмандагы көп жылдыздар ажарды аяшты, кызганышты. Сулуу айда муңайып, ажарга актык нурун берип, кош айтышты. Кош боорум, сага окшоп, өз боштондук, өз теңдигин талашып, кулдуктан кутулууну самаган, эчен миңдеген ага туугандарың, эже-сиңдилериң канкор падышанын куугуну, сүргүнү астында тепселишти. Көбү максатына жете алышпады. Арманда кетти.
Кыргыздын далай кыздары, балдары жер суусунан, эли журтунан, ата энесинен ажырашып, кан какшады. Сен ошолордун бирөөсүң. Сен көздөгөн тилегиңе жете албастан, азаттык, теңдик жолунда, ээн жер, элсиз чөлдө арманда кеттиң. Кош, боорум Ажар.